Бүгүнкү күнгө болгон номер 5 конкурсантыбызды тааныштырсам, Эмилия Качиева, 15 жашта, Каракол шаарындагы Атайын балдар искусство мектебинин тарбия алуучусу. Бүгүнкү сынакка Карамолдо Орозовдун Чоң кербезин, андан соң Нурак Абдрахмановдун Улуу тоолор аттуу күйлөрүн аткарып берет экен. Эмилия, студиябызга кош келиптирсиң. Алгач кайсы күнү аткарасың? Нурак Абдрахманов Улуу тоолор. Улуу тоолор күүсүнө кезек берели анда. Азаматсың. Бүгүн бизге Караколдон жалаң тартынчаак, наздуу кыздар келген окшойт э. Аз кийинки чыгармага кезек беребиз. Карамолдо Орозовдун Чоң кербез күүсү.
азаматсың. Закирбек ага баалап өтсөңүз. Биринчи улутоолорду ойноду. Улутоолордун А дегенде эле толгоосунан толгоосу жанып көптөгөн артыкчылыктары болгон болсо дагы ошолордун баарын жаап кеткендей болду да, угулушу баштан аякка чейин жагымсыз болуп атты. Анан кийин кайрыктарынан деле ошол кайрыктары баягы Нурага абанын өзүнөн деле угуп, баягы замандаш болуп чертип жанында жүрүп калган соң жаш баланын колу менен аткарыла турган күбө эмес экенин түшүнүп турабыз. Буга деген чоң эркектин терең түшүнүгү менен калың колдору керек дейт. Кубаттуу болгон. Жашына жараша репертуар тандаш керек экен. Ооба. Анан кийин бул көзүнө 7 деген бал койдум. Анан кийин алдыга буга чейинки ойнолгон Тонок Кумарбекова кызыбыздын Бос салкын күзүнө коюм өзгөрттүм, кечиресиздер. 8 деген балга котордум, анткени Бирте күчкө өйдө көтөрдүңүз, анткени улутоолор менен салыштырып экөөнө тең 7 койгон туура эмес калгандай болуп турат. Анан кийин улутоолорго 7 койдук. Карамолдо Орозов чоң кербес таза күйлөнүп, таза ойнолгон менен кайрыктардын арасындагы жетишпестиктер, кайрыктан кайрыкка өткөн ортосундагы байланыштары, кээ бир жерден тексттерде баягы чала була толук дем албагандай бир ушундай бир сезимдер болуп атты. Анан буга дагы бул күгө абдан жанагы улутоолор сыяктуу эле жаш курагы дагы, колдун кубаттуулугу дагы кичине жетишсиздик кылды. Аткаруу чеберчилиги, ыкмалары бардыгы эле ошонусунан буга дагы 7 деген бааны туура көрдүм. Насиба эже, кандай баа койдуңуз? Кыскача айтсаңыз. Мен да ошол Закир айткан ой тилектерге кошулам. Так эле ошондой, мен да ошондой бааларды бердим. 8 жана 7 экөөнө тең.